мына өзүңүздөр көргөндөй жолдун акыбалы ушул. Кочкорго титиреп келебиз. Нарын районундагы Лахол айылынын тургуну Замбырбек Абдыкалыков 20 жылдан бери жердештерине такси кызматын көрсөтөт. Кардарлардын кичи мекендеринен 70 чакырым алыстагы Кочкор жана 120 чакырым алыстагы Нарын райондоруна катташат. Бирок бул аралыктардын 3төн 2си мышыкта ыйларлык абалга жеткендиктен айдоочуга да, жүргүнчүгө да өтө эле ыңгайсыз. Анын айынан унаа бузулуп, орто жолдо түнөөгө аргас болгон учурлар көп. Мына Садыр Жапаровдун немесине да кетирдик, балдар болуп тартып, жолубуз ушундай болуп атат деп. Шипер деби болсо анда-санда бир сүрөт, атак сүрбөйт. Тоңдор жактан кысым болсо сүрөт, кысым болбосо сүрбөйт. Баягы айттык эле, тоң болуп атат, азыр сүргөнгө аракетибиз жок. Грейдерден тиши санаттап койду. Азыр мына эми колубузда баарыбызда эле смартфон бар да. Ошол жана шифр болуп калган жолдор болсо кетип баратып, тартып туруп, кайсыл айыл экен, кайсыл район экен, кайсы участок экен, салып туруп интернетке салып коюп тургула, мен карап көрүп турам, анан министрлердин куйругун бурайм. Кимде сүрбөсө эсинде. Бул эмне үчүн дегенде бөлүнүп берилип атат, солярка берилет буларга. Техника деген жап-жаңы техникалар бар. Жалоба этпейт, үшүдүм анан кыштын күнү деп. Ичинде печкасы бар, жайында деген кондиционери бар техникаларды алып бердик мынакей. Не керек дагы? Баш аягы 1000ге жакын түтүн эли бар Оруктам, Жергөчкү, Лахол айылдарына жана Каражылга массивине карай кеткен ушул тилкени Кочкор районундагы номери 14 жолдорду пайдалануу ишканасыналар тейлейт. Чындыгында алар мындан 2 жыл мурун аталган багыттын 3 чакырымына асфальт төшөшкөн. Бирок сапасыз жасалгандыктанбы көпкө узабай эле четинен бузула баштаган. Ушундан уламбы жол акы кымбаттап, электиктердин чөнтөктөрүнө күч келүүдө. Кочкорго чейин кыйын болсо 70 километр болот. Анан ошол жол акы Кочкорго чейин 300 сом, барганың 300 сом, келгениң 300 сом. Нарынга мындайраак такси менен барсак 350-700 сом болот. Барыш келишиң 700 сом болуп калат. Кээ бирөөнө 800 сом менен чыгылып ошол Нарынга барып келебиз. Тилекке каршы көпчүлүктүн көккөлөрүнө көк таштай тийген ушул Сарбулак, Лахол, Арчалы, Оруктам аралыгын талаптагыдай тейлөөгө милдеттүү Жол чарба департаментинин номер 2 Нарын аймактык бөлмөлөрүнүн билдиргендерине караганда, бул багытта быйыл деле чеке жылдарлык иш жүрбөйт көрүнөт. Титулдагы 5 километр Нарын Оруктам унаа жолу биягы менен өтөт. Ал эми Сарбулак, Арчалы, Оруктам унаа жолу менен капиталдык салымдар беренесинен дагы сунушталган. Буюрса ал жакта дагы курулуш иштери жүрөт. Ошондой эле Теңир Тоо аймагында реконструкциясы 2 жыл мурун башталган узундугу 120 чакырым Нарын Байыты жолунун абалы да алым сындыра бербейт. Мында 3 чакырымына асфальттын биринчи катмары басылганы болбосо, көзгө көрүнөрлүк иштер жокко эсе. Канча жыл болуп кетти уже? 3-4 жыл болуп кетти. Ушундан бери мына асфальттын баарын алып салып, мына салынбай турат да, болгону 5 километринен 15 километрин ошол жерди иштешиптир да, болгон 2 километр жерге асфальт басылды. Же болсо баштабаш керек эле да, зачем анын асфальттын баарын алып салышты? Кыргыз автожол деп ачышыптыр мына госпредприятие. Же сала албагандан кийин булардын эмне кереги бар андачы? Бул мамлекетке зыян келтирип аткандан кийин. Балким жогорку кеңештин бийик трибунасына айтылган мына ушул ачуу сындан кийин жол чарба департаментилер өздөрүндө жолдорду да оңдоого чамалары жетер. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.